институтубузда магистратура, адистерди кайра даярдоо бөлүмдөрү ачылып, студенттер үчүн заманбап студенттик жатакана куруу пландаштырылып, дүйнөлүк алдыңкы окуу жайлар менен атаандашыкка кадам шилтеп, кубанып жатсак, бүгүн болсо өзүңүздөр күбө болуп отургандай, Таиров Металип Муратович атындагы Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институтунун 30 жылдык тарыхында биринчи жолу инновациялык борбордун заманбап имаратынын курулушун баштоого капсула салган турабыз. Кол чаап койсоңуздар. Биз ушул заманбап инновациялык борборду салууга демөөрчү болгон Дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын президенти Мухаммад Мади жана Ахмат Ар-Рашид мырзаларга, Кызыл Кыя мэриясына, Кызыл Кыя шаардык кеңешинин төрагасына, депутаттарына колдоо көрсөткөндөрү үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бул капсула билимдин, достуктун, эл аралык кызматташтыктын жана келечекке болгон ишенимдин символу болуп калышына баарыбыз тилектешпиз деп ойлоймун. Курула турган инновациялык борбор билим берүүдө жаңы технологияларды колдонууга, студенттердин чыгармачылык жана илимий потенциалын өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүк түзөрүнө толук ишенебиз. Урматтуу профессордук окутуучулар жамааты, кадырлуу коноктор, жана ошондой эле биздин сүйүктүү, ардактуу студенттерибиз. Бүгүнкү капсула салуу салтанаттуу азимин ачык деп жарыялоого уруксат бериңиздер. Ошол жерге келип олтурган конокторубуздун куттуктоо сөздөрүнө кийинки кезекте бере берсек. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин биринчи проректору Алайбек Бурканович Шамшиевди кол чабуубуз арасында бул жерге чакырып алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу профессордук окутуучулук курам, урматтуу студенттер. Бүгүн биздин институтта өтө маанилүү, өтө бир сыймыктуу иш-чара болуп атат. Ушул биздин бүгүнкү салтанатыбызды колдоп, салтанаттуу иш-чарабызга конок болуп, жана ошондой эле ушуга бир жаңы салына турган инновациялык борборубузга демөөрчү болгон биздин Мухаммад Мади мырзага, Ахмат Ар-Рашид мырзага, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Рыспаев Рашмек Рыспаевичке, жана Кызыл Кыя шаардык кеңешинин төрагасы Мурзаев Асылбек Ыдырысовичке, жана биздин ушул урматтуу агайыбыз Металип Муратович Таировго дагы өтө чоң ыраазычылыкты өзүмдүн атыман жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору Додурбек Токсазович Чөнтоевдун атынан дагы билдирмекмин. Азыркы дүйнөнүн илимий техникалык жактан өнүгүүсүндө ар бир жогорку билим берүү окуу жайларынын негизги милдети болуп, ушул дүйнөдө болуп жаткан инновациялык өнүгүүлөргө, ушул биздин келечегибиз болгон биздин муундарды окутуп, аларга дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүү бул негизинен негизги милдеттердин бири болуп саналат. Бүгүнкү күнү биздин президентибиздин негизги жүрүп жаткан саясаты ушул биздин Кыргызстаныбыздын ар бир регионунун студенттери бири менен бири тыгыз мамиледе болуп, тыгыз катышып, ошол биздин регионалдык деген түшүнүк болбосун деген тыянак менен мына 2026 жылдан баштап регионалдык студенттердин регионалдык мобилдүүлүк программасы башталат. Ар бир Кыргызстандын ар бир областына жалпысынан 9000 орундуу жатаканалар салынат. Мына ошол проектте ушул биздин Таиров атындагы Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институтунда дагы ушул бир жатакана салуу боюнча проект ишке өтүп, мына ушул 2026-27 окуу жылга ошондой чоң иш-чара жүргүзүлөт. Ал эми мына бүгүнкү долбоор, бул бүгүн эле чыккан долбоор эмес. Ошол биздин
урматтуу коногубуз Мухаммед Мады мырза ушул демилгени колдоп мындан бир топ жыл мурда баштаган экен. Мына бүгүн ушул демилгенин башалгы болуп чоң бир кутуча салган турабыз. Ал кутучабыздын мааниси биринчиден ушул 50 жылдан кийин ушул салым жаткан инновациялык борбордун астына ар бир кутучада ошол мезгилдеги муундарга кайрылуулар жазылган. Бүгүнкү биздин кандай сыймыктануу менен башталып жаткан инновациялык курулушу башталып жаткан инновациялык борборубуздун тарыхы жана ошондой эле бүгүнкү күндө ушул институтта окуп жаткан ар бир студенттин аты жөнү группасы менен ар бир кызмат кылып жаткан мугалимдердин ээлеген кызматы менен иштеген кызматкерлердики анан ушул бүгүнкү биздин Арайбадан келген коноктордун биздин жогорку кеңештин депутатыбыздын жана ошондой эле жалпы ушул жерде отурган биздин сыйлуу ага эжелердин ысымдары жазылып 2076 жылы ошону ачуу боюнча ушул бүгүн бизде кутучалар салынат. Эми бул биздин урматтуу коногубуз Мухаммед Мады мырза, Ахмат Рашид мырзаларыбыз бир эле билим берүүгө эмес, мына саламаттык сактоо тармагына, андан тышкары дагы ушул кыйын турмушта жаткан жашоочуларга, биздин мекендештерибизге көп көңүл буруп, көп иштер жасап келе жатат. Биз ошол ар бир жасаган иштерин баалап, ошол ар бир биздин мекенибизге кайдыгер карабай мекенибизге көңүл буруп, көп бизди жаңылануу жагыбыздан колдоп жаткандыгы үчүн биздин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юбилейлик медалдарын чыгарылган. Ошол медалдар менен уруксат болсо биз Мухаммед Мады мырзаны сыйлап койсок, ошондой эле Ахмат Рашид мырзаны медалдар менен сыйлап койсок, конокторубуз мүмкүн болсо бул жака келип көрсө. Кол жууп коштук турсун. Ушул бүгүнкү болуп жаткан биздин иш-чарабызга, бүгүнкү ушул салына турган инновациялык борборубузга, ушунун салынышына көп салымын кошкон биздин Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаты Рыспаев Рашунбек Рыспаевичке жана Мурзаев Асылбек Идрисовичке дагы жана ушул шаардык кеңештин депутаттарына чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Урматтуу профессордук окутуучулук курам, урматтуу биздин студенттер, баарыңыздарды бүгүнкү ушул кутуча салуу боюнча ушул биздин инновациялык борбордун башталышы менен кызуу куттуктаймын. Өзгөчө өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды ушул биздин урматтуу агайыбыз Металий Муратович агай, сизге чоң рахмат. Ушундай кылып өзү окуу жайды, өзүңүздүн ысыңыз алдырган окуу жайды колдоп, мындан ары да көп иштерди кылып бересиздер, иштейбиз. Баарыбызга ден соолук, мамлекетибизге тынчтык, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрө берели. Рахмат.
Абен Бурканович, кедеге ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге албан ийгиликтерди каалап калабыз. Кийинки куттуктоо сөз кезегин Жогорку Кеңештин депутаты Рыспаев Равшанбек Рыспаевичке берсек, кол чабыңыздар астында тосуп алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу Кызылкия шаарынын тургундары жана келген коноктор. Мына бүгүн биз инновационный центр Борбордун бүгүн капсула салуу аземинде турабыз. Мына бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы тарабынан мына спонсорлор өздөрү кура тургандар бул жерге келип отурат. Мына Кыргызстаныбызда бир эле мурда бул бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы аркылуу мечит, медреселер курулса, бүгүнкү күнү больницалар курулуп атат, бала бакчалар курулуп атат, мектептер курулуп атат. Мына бүгүн инновационный центр капсуласында турабыз. Бул деген бир эле жааттан эмес, ар бир тармактан булар кайсыл жерде муктаждык болсо, ошол жерге келип жардам берип атат. Биз ыраазычылыгыбызды айтып коелу. Рахмат. Мына бүгүнкү күнү технологиянын өнүккөн заман болуп атат. Бул борбор бизге замандын талабы. Буйруса бир эле бул Кызылкия шаарына эмес, баардык Кыргызстандын ар бир областтарга мен ойлоймун салым кошот деп. Дагы бир эле бул жерде эмес, башка жерлерде да ачылышыга катышканга бизге насип кылсын. Мына урматтуу кыргыз элим, кызылкиялыктар, шаарыбыздын тургундары, биз өткөн эле 1-2 ай мурун 2-3 ушулар аркылуу комплекстердин ачылышыга себепкер болдук. Буйруса булар дагы салымын токтотпойт дейм. Мына ушул борбор бүгүн капсуласы болсо, аягына чыгып биз ачылуу аземине келели. Ушу элибизге кызмат кылсын. Ушу мугалимдерибизге, мына азыркы технология өнүгүп атат. Мугалимдерге, баарга кыргыздын элибизге салым тиет деп ойлойм. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен мына Жусуп Баласагын улуттук университети курулуп атат. Мен деле ушул Бишкек шаарынан ушул университетти бүткөнмүн. Буйруса келечекте ушул ачылуу аземине келели. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Кийинки куттуктоо сөз кезегин Кызылкия шаардык кеңештин төрагасы Мурзаев Асылбек Ыдрысовичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу коноктор, Равшан Рыспаевич, Алайбек Бурканович, ардактуу мугалимдер жана студенттер. Бүгүн баарыбыз үчүн маанилүү күн. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Таиров атындагы Кызылкиядагы гуманитардык педагогикалык институту жайгашкан аймакта кошумча административдик имаратты курулуш иштери башталганы турат. Бул имарат келечекте инновациялык борбор катары иштемекчи. Бул борбор жаштардын билим алуусуна, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүсүнө жана заманбап технологияларды өздөштүрүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүк түзүлөт. Инновациялык борбордун курулуусунун максаты таланттарды колдоо жана долбоорлорду өнүктүрүү жана өлкөбүздүн келечегине салым кошо турган инновациялык жаратуу. Бул ишке салым кошкон бардык өнөктөштөргө, демөөчүлөргө болгон бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын президенти Мухаммед Мадыр жана Ахмат Ар-Рашидке терең ыраазычылык билдиребиз. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын каржылоосу менен шаарыбызда буга чейин да курулуштар болгон. Алсак, Массавод комплексинин курулушу, Коорукананын неврология бөлүмүнүн имаратынын курулушу өткөрүлүп, элибизге пайдаланууга берилди. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Мухаммед Мадыр жана Ахмет Ар-Рашид. Кызылкия шаары менен дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын биргелешкен иштери менен мындан ары да улана берет деген бекем ишеничтемин. Албетте, бул иш
иштердин башында жакындан колдоп жана салым кошкон биздин Жогорку Кеңештин депутаты Равшанбек Ысбаевич, сиздерге чоң рахмат айтып, шаар элинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, Кызылкиядагы гуманитардык педагогикалык институттарында билим алып чыккан адистерибиз азыркы күндө өлкөбүздүн булуң бурчтарында, ошондой эле чет өлкөлөрдө дайым эмгектенип жатышат. Инновациялык борбор жаңы идеялардын мекени болуп, көптөгөн ийгиликтүү долбоорлордун жаралышына көбөлгө түзүп, келечектеги илимпоздордун чыгуусуна түрткү берет деп ишенемин. Бардыгыңыздарга ушул маанилүү окуя менен куттуктайм. Инновациялык борбордун эшигин ар дайым билимге, өнүгүүгө умтулган жарандар үчүн ачык болсун. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз кезегин физика, математика илимдеринин доктору, профессор Металип Муратович Таировго беребиз. Кол жабуу арасында тосуп алсак. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү аземдин катышуучулары, азиз коноктор, меймандар, биринчи эле ушул бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын мурунку жетекчиси Саид Баюмиге, азыркы жетекчиси Мухаммед Мазыга, ошону менен катар эле мына бизге демөөрчүлүк кылам деп буга чейин дагы 2 жолу келип кеткен, мына 3-үнчү жолу ошо кутуша салуу аземине өзүм барып катышып келейин деп келген ушу биздин Ахмат Рашидке чын ыхласымдан, өзүмдүн атымдан дагы жалпы турган мугалимдер, студенттердин жамааттарынын атынан ыраазычылыгымды билдирем. Кудай таалам ден соолук аманчылык берсин. Мына ушундай демөөрчүлүк иш менен биздин республикабыздын көйгөйлүү деп аталган, же болбосо муктаж болуп жаткан социалдык объектилерин колдоо берип жаткандыгы үчүн дагы бир ирет рахмат айтуу менен бирге буларга Кудайым дайыма ден соолук аманчылык берсин демекчимин. Ошондой эле борбордук бийликтин колдоосу менен ишке ашкандыгы баарыбызга белгилүү. Учурдан пайдаланып айткым келет. Биринчиден кыргыз мамиле болгон, ушу биздин жамааттын колдоосуна ээ болгон биздин депутатыбыз 3-чү ок округтан Равшанбек Ысбаевичка, ошондой эле шаардык кеңештин төрагасы Асылбекке, ошондой эле шаардын мэриясына, жалпы жамаатка ыраазычылык билдиргим келет. Анткени булардын колдоосусуз бул иш-чара ишке ашырылышы мүмкүн эмес. Мен бир нерсеге көңүлүңүздөрдү бургум келет. Бул азыркы биз айткан бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы, азыркы күндө Астанабыл коомдук фонду экөө жарым чейрек кылымдан көп убакыттан бери ушул жерде эмгектенишип, Кыргызстандын аймагында эмгектенишип, ушу бизге керек болгон социалдык объектилерди курганга өздөрүнүн салымын кошуп келатышат. Айта кетким келет. Мына ушу Кызылка аймагында бул жагы Кадамжай, бул жагын Окатты кошуп эсептегенде ушу биздин аймакка 40ка жакын мектеп жана бакчаларды куруп берди. 40ка жакын. Бул өтө көп. Андан кийин бир белгилей турган нерсе, мамлекет тарабынан курулган мектептер көп орунга эсептелген. Типовой 2-3 кабаттуу, 1000ге 720га жана башка сандагы көп сандагы. Бул жанагы биздин мына демөөрчүлөрүбүз, жанагы азыркы жогоруда мен айткан коомдук фондорубуздун колдоосу жанагыдай айылдары алыс жайгашкан. Же болбосо суу аз жеткен, ауа райынын ичине оорат кырдаалдагы жерлерине өтө муктаж болгон жерлерге мына ушундай 210га чейин, 240 балага чейинки мектептерди куруп берип атат. Мен биринчи жолу көрдүм Чоңалайга мектеп курулганда, адашпасам 240 орундуу 2 этаждуу мектепти ошол жерге куруп, жана Тажикстандан келген кыргыздарга ошол жерге куруп ишке тапшырып берди. Азыркы күндө ошол мектеп 2 этаждуу мектеп башка мектептер сыяктуу сапаттуу билим берип биздин жаштарыбызды тарбиялап жатат. Эми ошол мен айткым келет. Ахмат Рашидке, сиз ушул жылдын башында ФАМИ коомдук фондунун ассамблеясынын жетекчиси Мухаммед Мадыга өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды ошол жерге инновациялык борборго демөөрчү болом деген
жылуу саламыңызды орозонун алдында мага Мухаммед Мады жеткирди. Ошол учурдан баштап эле биз ушул эменин башталышына аракетибизди көрүп сиздин келишиңизди күтүп жүрдүк эле. Кудай насип этип бүгүн буйруган экен, мынакей бүгүн ошол кутуча салуу азем менен чогулуп отурабыз. Сөзүмдүн акырында бул инновациялык борбор азыркы 21-кылымдын заманында, башкача айтканда, самарачылаштыруу мезгилинде бизге керек болгон жасалма интеллект, инновациялык түрдүү усулдар, робототехника, тил үйрөнүү жана башкаларга багытталган инновациялык борбор болот. Бул инновациялык борбор бир гана биздин университеттерде эмес, ушу биздин кызыктар жаштарыбызга өзүнүн кызматын көрсөтөт деген үмүттөмүн. Ошол биздин курула турган инновациялык борборубуз ошол билимге умтулган жаштарыбыз үчүн азыр жогоруда төрага айтып өткөндөй дайыма эшиги ачык болот деген үмүттөмүн. Көңүл бурганыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Аман болуңуздар. Кайрылган ушундай бир окуу борборунун ушундай учебный центрде бир борборду куруу боюнча бизге кайрылып сунушту айткан болчу. وطلب مني بعد قدومي هنا إلى زيارة الجامعة. Биз бул жерге университетке бизге алып келген, ушул жерге зиярат кылган, анан ушул жерде зиярат кылгандан кийин ушул талапты айткан болчу. واستقبلني في هذا المكان مع ثلة من البنات الصغار والكبار، وكان هذا كأنه دفعا لي لإنشاء المبنى. Мен ушул жерде алып келгенде ушунча живой кардар менен студенттердин кол чабуусунда өтө жогорку деңгээлде шаңдуу бир эмоция менен тосуп алган. Ошол жерде өзүмдүн карман албай толкунданып, ушул мени зароо эле ошону курулушка киргизе тургандай кылып туруп тосуп алган да. فأشكره Мен профессорго жана окуучуларына, студенттерге бардыгыңыздарга ошондой эмоция татпаганыңыздар үчүн чоң рахмат айтам. ونحن في المملكة العربية السعودية طيلة استقلالكم من الاتحاد السوفيتي ونحن نبحث عن اطمئنانكم وهدوءكم واستقلالكم من خلال حكومتنا الرشيدة والمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين. Биз урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, ушул жерде турган студенттер, эң биринчиден мен Сауд Араб падышачылыгынын жараны катары жана мусулмандардын ыйык мекени болгон Хадимул Харамейдин атынан, жалпы араб элинин атынан силерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн алышыңар менен өзүңөрчө эркин эл болушуңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. ولولا أن حكومتنا وشعبنا والندوة العالمية للشباب الإسلامي لو ما وجدوا التعاون والمساعدة وتذليل جميع الصعاب من الحكومة القرقيزية، من الحكومة ومن الرئيس ومن عمدة المدينة أو حاكم المدينة، فلم نتقدم في أي عمل، ولكن وجدنا التعاون من الجميع وهذا يحسب لهم. جزاهم الله خيرا. Биз Сауд Араб падышачылыгынын өкмөтү, ошол мамлекеттин жарандары жана ошондой эле бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы ушул Кыргыз мамлекети менен эгемендүүлүктөн кийин тыгыз карап катнашка барып ушундай бир жакшылыктардын үстүндө кызматташып атабыз. Ошонун бардыгына ушу эгемендүүлүктүн себеби болуп турат. Жана ушул жаштар ассамблеясы тарабынан жалпы Сауд Араб падышачылыгынын жарандары тарабынан жасалган бардык кайрымдуулуктар, жасалган социалдык долбоорлор бардыгы ушул эки элдин ортосундагы ынтымак, биримдик, калыс кызматында Алланын ыраазычылыгы үчүн болууда. ونحن قدمنا لكم من بلاد الحرمين من المملكة العربية السعودية، قدمنا لمحبتنا لكم ولفرحتنا باستقلالكم ولمعزتنا بكم كمسلمين ولعرفان لعلماء خدموا الإسلام من هذه البلاد. Ушул биздин алакаларыбыздын бардыгы бул силердин эгемендүүлүгүнөн алганыңарга кубанганыбыздан жана ушул элдин, эркин элдин өнүгүүсү үчүн эки элдин биз силерге болгон чыныгы мусулманчылык, боордошчулук сүйүүбүз артында ушул иштерди жасап жатабыз. Жана дагы бул жасап жаткан эмгектерибиздин эң бир маанилүү жагдайы бул
ушул Орто Азиядан, силердин элиңерден жалпы адамзатка, жалпы мусулман элине чоң бир улуу аалымдарды тарбиялап чыгаргансыңар. Мына ошол силер адамзат үчүн чоң жумуш жасагансыңар. Биз силердин алдыңызда карызбыз. Ошондуктан ушул жерге келип отурабыз. وفي الأمس قدمنا لكم من بشكيك ومن الرياض ومن القصيم ومن بريدة مدينتنا. قدم أخي لإنشاء مسجد في أوش، جامع في منطقة في أوش، وقد افتتحوا في الأمس في يوم الجمعة، وقد كان هذا من يعني فرحة كبيرة له إلى درجة أنه بكى لما دخل مسجده. Жада ошондой эле өзүбүздүн бир кичинекей кубанычыбыз менен сиздер менен тең бөлүшүп кетким турат. Ошол алыскы Сауд Арабиядан, Эр-Рияттан, андан нары Касим деген шаардан, Касим деген шаардын нарагынан Бурайда деген айылдан чыккан менин бир тууган агам ушул кыргыз элине, кыргыз Бордош элине, Ош шаарына өзүнүн чоң бир мечитин куруп берди. Кече жума күнү ошол мечиттин ачылышы болду. Ошол жерге келип, өзү курган мечиттин ичине кирип, аябай ыйлады. Ушунчалык толкунданып, бир чоң бир бактылуу сезимдерге болуп, ушуну да сиздер менен бөлүшүп кетем. Агама да терең ыраазычылык. وعلى كل حال لا أطيل عليكم وبهذه الأجواء الحارة قليلا، ولكن أشكركم جميعا، وإن شاء الله نلتقي بعد نهاية المشروع، ويكون المشروع إن شاء الله حاضرا في أقرب وقت. وأطلب من ممثل البرلمان أن يسمح لنا أن تكون اللوحة جزء باللغة العربية وجزء منها باللغة القرقيزية ليكون مركز تعليم اللغة العربية. Мен Кудайым бир саат мен бүгүн ошол маанилүү иш-чарага өтөтөрүн болсок, жаңы араб тили борборунун курулушуна капсула салуу аземине келип турабыз. Мен жогорку мамлекеттик кызматкерлерден, Кыргыз Республикасынын парламентинин мүчөсүнөн, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн суранат элем. Ошол биздин борбордун сыртына кыргыз тилинде чоң кылып, жана араб тилинде эки кош тамга менен ошол борбордун атын жазып койсоңуздар. Arap dilinde, Kırgız dilinde, Arap dili cana teknolojiya borboru der. وأفخر بأن يكون هذا المركز للغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة رسولكم الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشرفنا ليكون امتدادا لربط العلاقة بين بلاد الحرمين وبلادكم واللغة العربية وقرآنكم الكريم. Жана ошондой эле урматтуу туугандар, бул араб тили, бул жөнөкөй эле бир дүйнөлүк бир тил эмес. Бул жалпы мусулман ааламы үчүн 1,5 миллиард калк үчүн ыйык болгон Курандын тили. Жана ошондой эле Аллах Таала өзү тандап алган Абдулла уулу Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын тили. Бул беш элдердин тили. Мына ошол дүйнөлүк деңгээлдеги маанилүү бир тилдин борборунун курулушу сиздер үчүн дагы мусулман катары сиздер үчүн да маанилүү болсо керек. وفي النهاية أسأل الله الشفاء العاجل لأختنا التي سقطت، وهذا أثر علينا كثيرا، ولكن إن شاء الله نشاهدها في المعهد بإذن الله عن قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك الشكر النهائي للجامعة ولإدارة الجامعة، لأنها هي من بذرت هذه البذرة، والآن بدأت تثمر إن شاء الله، وسنقطف ثمارها قريبا إن شاء الله. Жана ошондой эле сөзүмдүн аягында мен ушул университеттин жетекчилигине, профессорлук жамаатка, улуттук университеттин биринчи проректоруна, жана ошондой эле бизге ушул парламенттен келген мүчөлөргө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, жалпы окумуштуулар жамаатына, жана ошондой эле студенттерге баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиремен. Өзгөчө жанакы карындашыбызда ден соолук тезирээк айыгып кетсин, жана тезирээк университетке окуусуна кайтат деп ишенебиз. Жана ошондой эле баардыгыңыздарга ушул күндө ушул иш-чараны жогорку деңгээлде уюштурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Өзгөчө университет
бул жалпы илимдин адамзаттын өнүгүүсүнө эң негизги дан үйрөнүп себе турган жерсиздер. Сиздердин ушул сепкен үйрөнүүңүздөр менен адамдардын өнүгүүсү, өсүүсү, жашоосу оңолот деп ишенебиз. Баарыңыздарга дагы жол чоң рахмат. Келип өз куттуктоо сөзүн сүйлөп кеткен конокторубузга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биздин негизги бөлүгүбүз болгон концерттик бөлүгүбүздү ошол келип берген коноктор үчүн атайын арнаган концерттик программаларыбызды тартуулап коюуга уруксат бериңиздер. Алдыңыз Bismillah, maşallah, bismillah, Allah bereketler. Fotoğraf versen ki ekibimiz 76 yıl açılsın. Havay gelin tamam. Dört öğlen. Hadi çıkarmayız. Karmadım ha. Şöyle kadar koyunuz ait. Hocam munzur oyla Şura. Bir süre geçti dua koyun. Omin. Omin dua. Olayların altına sana kardeşim. بارك لنا في هذا الموقف واجعله خيرا للغة ولقرآننا الكريم ولمحمد وصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تبارك وعنا على طاعتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله Bas 48'de poğladı. Benim altı oldu.